Кыргызстандан эгемендүүлүк жылдарындагы дагы бир ирди долбоор бүгүн ишке киришти. Жер үй алтын кенинде кен божомолдонгон тоонун боорунда жардыруу орун алды. Тарыхый окуя катары сыпатталган бул иш-чарага жергиликтүү аксакалдар, тиешелүү адистер, бийлик өкүлдөрү катышты. Поздравляю всех со взрывом первого. Ура! Бул долбоор сырткы жана ички инвесторлорго жаңы мындай сигнал, оң сигнал бере турган долбоор, бере турган окуя. Анткени дегенде бизге Кыргызстандага келе турган инвесторлор эң биринчиден ушул сыяктуу эң ири долбоорлорду карайт. Эми Кудай буйруса ушул альянс алтындай долбоорлор иштеп турса, бардык ишкерлерге дагы мындай түрткү болуп турат деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө запасы 86 тонна С1, С1 менен да за балансын кошулса 105 тонна бар алтын. Бул долбоор практически 20 жылга сакталган. Ошон үчүн 20 жылда 5 тоннадан чыгарса, 20 жылда бул кен иштеп чыгат. Казуу иштери декабрь айына чейин тынымсыз уланып, айдын соңунда гана курамында алтыны арбын кенге жетет. Жетиштүү руда чогулгандан кийин гана ушул эле чөлкөмдөгү фабрикада биринчи алтын иштетилет. Золотой руды примерно Учурда биз 300 миллион доллар инвестиция салып бүттүк. Биринчи алтын алганга чейин дагы 100 миллион доллар инвестиция жумшайбыз. Бул жерде 21 миллион тонна руда казып алабыз деп пландап турабыз. Анын курамында 2 миллион унция алтын бар. Кенди иштеткен ишкананын берген маалыматына таянсак, жазга таяп фабрика биринчи алтынды алат. Жаңы жылдан кийин миңдей иш орун толук ишке берилет. Буга чейин ишкана 250 жергиликтүү жаранды ар кандай адистиктер боюнча кыска окуу курстарынан окуткан жана коңшу казакстандык кен ишканаларына тажрыйба топтоо үчүн жиберген. Белгилей кетсек, жер үй кени Кыргызстанда коруу жагынан кумтөрдөн кийинки эле кен болуп эсептелинет. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24, Талас облусу.